бакылдык кылып, байып, элге акчамды бербей, мамлекетке бербей, мен жыргап атам деп. Акыйкатта жыргаган жок. Ал чоң күнөө болду. Чоң күнөө кылган болуп эсептелет. Себеби Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва ла яхсабанналлазина ябхалуна бима атахумуллах мин фазлихи хува хайран лахум, бал хува шаррун лахум, саютаввакуна ма бахилу бихи яумал қияма. Валиллахи мирасус самавати вал ард. Ва ла яхсабанналлазина ябхалуна бима атахумуллах мин фазлихи." Аллах субханаху ва таала өз фазлы менен берген малды биз бакылдык кылып атабыз, сараңдык кылып атабыз, жыргадык деп ойлобогула дейт. Сараңдык кылгандар жыргап атат деп ойлобогула. Алардын малы мүлкү алардын мойнуна кишем болуп тагылат дейт. Кыямат күнү келгенде кишем болуп байлыгы тагылат. Хадисте келет: "Ана малук, ана канзук" дейт. Мен сенин байлыгыңмын, мен сенин дөөлөтүңмүн, мен сенин акчаңмын деп келип чыгат дейт. Ошон үчүн ал саютаввакуна ма бахилу бихи яумал қияма, бакылды кылган малы мүлкү байлыгы алардын мойнунда кишем болуп келет. Алла таала айтат: "Валиллахи мирасус самавати вал ард." Асман менен жердеги бүт бардык нерсенин чыныгы мираскору Аллах субханаху ва таала. Демек чыныгы мираскор Алла болгондон кийин биздеги болгон нерсе вактылуу гана нерсе. Ошон үчүн уламалар айтат: Аллах субханаху ва таала малды өзү берет, байлыкты. Алланын жолунда жумшаганга, коротконго тофикту да өзү берет. Ажырды да өзү берет дейт. Эң таң калыштуу нерсе. Өзү малды берди сага, байлыкты. Өзү жүрөгүңө салды тофикту, Алланын жолунда корот деп. Анан соопту дагы өзү берди. Демек инсандын эч бир хакыйкаты жок. Инсандын эч бир хакыйкаты жок. Берилген байлык вактылуу гана нерсе. Ошону туура үнөмдөп Алланын жолунда иштеткен болсо, ал адам не кылат? Ошол улуу даражага жетет. Аллахтын сүйүктүү бендесиге айланат. Анан менин малым десе, аны мен өзүм жараттым, мен кыйындыгымдан таптым, акылым менен таптым, ишим менен таптым десе, ал адашат. Ошон үчүн Аллахтын достору, аулиялар малды аманат, меники эмес, Алланыкы деп түшүнөт. Уламалар муну мутаваллинин мисалын беришет. Мутавалли деген мечиттин, медресенин адамы болот. Чарбачы адам болот, завхоз болот. Муну мутавалли деп айтылат. Мечиттин мутаваллиси эмне кылат? Мечитке түшкөн акчаны аябай үнөмдөйт. Өзүнүн акчасы караганда аны бекем сактайт. Эң зарыл болгон жерге гана коротот, иштетет. Зарыл болсо аны чачпайт. Аллахтын достору, Алланын достору, аулиялардын баарын сыпаты ушундай. Алар берилген малды, берилген байлыкты меники эмес, аманат бул. Ушуну аманатты эгесиге беришим керек. Алланын досторуга беришим керек деп, ошону үнөмдөп, аста-аста Алла таала буйрган гана жайларга сарпташат. Мына ушул Аллахтын досторунун сыпаттары болот. Демек, кимге мал мүлк берген болсо, байлык берген болсо, бул меники эмес, бул Алланыкы, менин колумда аманат деп түшүнүш керек. 10 күндүк, 5 күндүк, 10 жылдык, 20 жылдык аманат, кийин кете турган аманатты берет. Бергенден кийин ошол нерселердин акысында айткан. Инна ли нафсика алейка хаккун, ва ли завжика хак, ва ли жарика хак, ва ли зайфика хак. Хадисте келет. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ошол малда өзүңдүн да акың бар, балаңдын да акысы бар, аялыңдын да акысы бар, кошунаңдын да акысы бар, келген коноктун да акысы бар деген. Баарынын акысы бар. Алла таалам ошол мындай алсыз адамдар аркылуу сага рызкы берет. Үйүңдө ошол карыган, кайртайган ата энең бар, чоң энең бар, чоң атаң бар, кичинекей жаш балдар бар, майыптар бар. Алла таалам ошолорго рахым кылып сага рызкы берет. Сен ошону өзүң эле жеп албай, же бардыгын исраф кылбастан, сен эмне кылышың керек? Ошонун ар биринин акысын беришиң керек. Ва ати куллези хаккин хакка. Ар бир адамдын өз хакысын беришиң керек. Алла сага аманат кылып берген, ошолорго бер. Бүт баарыны жеп алган да болбойт, бүт баарыны коротуп салган да болбойт. Сен биринчи өзүңдүн хукукул важиба, фарз болгон милдеттериңди аткарышың, бул сага берилген чоң сыноо, чоң аманат. Демек, Аллахтын достору ошол өздөрүнүн милдеттерин туура аткарат. Аялын да ачка койбойт, баласын да ачка койбойт, энесин да ачка койбойт, кошунасын да ачка койбойт, келген коногун да сыйлайт. Мына ушул Аллах субханаху ва тааланын жакшы көргөн инсандардын сыпаты болот. Тескеринче, Алла берген байлыгы бар, бирок аны коротпойт. Өзү да жебейт, бирөөгө да бербейт, баласын да карабайт, аялын да карабайт, элин да карабайт, кошунасын да карабайт. Аль-язбилла, бул эң чоң азап.